ошондо 4 маселенин биринчисин ачсаңыздар, урматтуу жетекчилер, алтыны биргелешкен материалдык, техникалык жана медициналык камсыздоо тууралуу макулдашууну ачсаңыздар, биринчи негиздеме маалымкатында биринчи, экинчи, үчүнчү пунктунда бир түрдүү жана шайкеш үлгүдөгү куралдар деп жазылып атат да. Орусчасында однотипные совместимые образцы вооружения. Ушуну мага түшүндүрүп бересиздерби? Биз Орус Федерациясынын курал жарактары жөнүндө сөз болуп атабы, камсыздоо нерселердин баарын Россия менен российский производстволобу. Анткени силерде жазылган кагазында ушинтип жазылып атат. Однотипный и совместимый. Ошондо биздин аскерлерге биз чет өлкөдөн, Туркиядан, Америкадан, Европадан ала албайбызбы, ток орустардыкын алабызбы? Урматтуу юристтер, ушул жагын карасаңыз, жооп берсеңиздер. Урматтуу Эльвира Жеркалбековна, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой эле азыркы куралдык күчтөрдө турган курал жарак, аскердик техниканын көп пайызы ошол мурдакы Союздан калган бир типтүү курал жарактар болгонуна байланыштуу жана Россия Федерациясынан жардамга келген көп аскердик техника курал жарактар болгонуна байланыштуу биз ушул пункт ушундай деп киргизгенбиз. Ал эми бул пункт менен эле эмес, бул жерде мына ушул жаматка кирген бизде бардык куралдык күчтөрү кирбейт. Ошол жаматка Кыргызстандын куралдык күчтөрүнөн мындай көргөзүлгөн гана аскер бөлүктөрү кирет да. Ошолорду болушунча ошол бир типтүү куралдар менен, бир типтүү курал жарактар менен камсыздайбыз. Рахмат. Урматтуу жетекчи, эми мен сиздерге окуган себеби бир эле болуп атат да, мындай кеңирээк юридикалык жактан кеңирээк мындай эме калтырыңыздар да. Ошол эле сунуш болуп атат да. Аны өзүңүздөрдүн юристтериң менен талкалаңыздар. Я думаю, это надо вам чуть-чуть как бы больше простора оставить, чтобы не только ГИИН, это же все-таки, ну, вы в справке обоснования жазып атасыздар да. Экинчи, жетинчи маселени ачсаңыздар, кийинкисин. Бул юрисдикция жана жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин аймактарына жамааттык коопсуздук системасынын күч жана каражаттарын түзүмдөрүнүн убактылуу болуусу менен байланышкан иштер боюнча укуктук жардам көрсөтүү маселелери боюнча макулдашууну ратификациялоо боюнча. Экинчи абзацында макулдашуунун максаты катары мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын кызматташуунун механизмдерин деп туруп, аскердик полицияны киргизип атабыздар. Ушул жөнүндө айтып коесуз кеңирээк. Бизде аскердик полиция барбы, уюштурулабы, кандай болот да? Уруксат берсе жооп берсем. Угатам. Аскер прокуратурасынан тергөө бөлүмүнүн башчысы Абдыраев. Микрофон жакыныраак аласыздарбы? Бул маселе боюнча куралдык күчтөрүндө бизде бүгүндө аскер полициясы жок. Аскер полициясы как орган дознания башка мамлекеттерде бар. Мисалы, ошол эле Российская Федерацияда. Бүгүнкү күндө жазык процессуалдык кодекстин негизинде бизде аскер бөлүктөрдүн башчылары... Бизде жок нерселерге биз эмнеге анда негиздемеге белгилеп атабыз да? Бизде жок нерселерде. Урматтуу жетекчилер, мындай да, урматтуу юристтер. Кыргызстан эми эгемендүү мамлекет да, 30 жыл болду биз эгемендүү мамлекет болгонубузга. Мына коллегалар туура суроо берип атат мага чейин делечи. Ушундай нерселерди эми под копирку жазбай, пожалуйста, белгилеп өзүнчө биздин мамлекетибизге, биздин юридикалык конституциябызга туура келдирип, биздин куралдуу күчтөрүбүздө бар нерселерди жазып келсеңиздер деп суранат элем да. Мындай со стороны эми, конечно, это очень странно выглядит. Жок нерселер жазып атасыздар. Кийинки окуулар кайсы жерде өтөт? Учение где следующий будет? ОДКБ боюнча. Урматтуу Эльвира Жеркалбековна, мына сиздин биринчи сурооңузга да кошумча жооп берип койсом, бул аскердик милицияны, полицияны киргизүү боюнча мына бизде бир нече жолу коргоо министрлигинде дагы реформалоонун алкагында сунуштар болгон. Бул келишимдин суроого жоктугуна байланыштуу биз дагы ушу келечекте ошондой аскердик полиция киргизсекпи деген сунуштар болгон. Ошонун негизинде ошол аскердик полицияны да биз киргизгенбиз. Ал эми экинчи сурооңузга
кийинки ушул жамаатка кирген өлкөлөрдүн окуу машыгуусу болуусу мына жакында эле бизге сунуштар келип түштү. Бир нече окуу машыгуулар жана окуулар бар. Бул кийинкиси Армения Республикасында болот. Андан кийин бизге да сунуштар түшүп атат. Былтыр биз өткөрбөй калганына байланыштуу сунуштар түшкөн, ал боюнча чечим чыгара элек. Ал эми башка дагы окуу машыгуулар бар, ал Россия Федерациясында өтөт. Казакстанда өтө турган дагы окуу машыгуулар бар. Рахмат. Рахмат, анда планда бар экен да. Дагы акыркы суроом, бизде эми Казакстанда болгон 1 жыл мурдакы башаламандыктарда Кыргызстан өз аскер күчтөрүн ОДКБнын алкагында жөнөткөнбүз да. Бирок ошол эле учурда Казакстан мамлекети кыргыздар ошо башаламандыкты уюштурду деп айтып чыгышты да. Анан биздин жараныбыз, ошол жакта сабалган жараныбыз, жабыркалган жарандарыбыз расмий түрдө Казакстан башкы прокуратурасы эми отрицательное заключение чыгарып бериптир да. Ошого бир көз ой пикириңер барбы? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, бул боюнча биз аскер кызматкери болгондон кийин биз тапшырманы аткарууга барганбыз. Ал эми жарандык биздин жарандар менен болгон иш-чаралар боюнча биз ал жакка кирише албайбыз. Себеби ушул тынчтыкты колдоо күч түзүмдөрүн жөнөтүү сиздердин колдооңуздар менен жөнөтүлгөн. Ошонун негизинде биз барып ошол жамаатка кирген тынчтыкты коргоо күчтөрүнүн менен биргелешип, биз ал жерде Казак Республикасында стратегический объектилерин кайтарууга алып берип, тапшырманы аткарып келгенбиз. Рахмат.